бүгін мына жоош туғандар бүгін башымызды бириктирип, боз үйлөрдү тигип, башымызды бириктирип ушундай төрдө олтурабыз. Анда эмесе уюштуруу комитетинин өкүлү Дөөлөт Көкөчөрүптү чакырып койгор уруксат этиңиздер. Кара кол чаап, колдоп турайлы. Саламатсыңарбы? Урматтуу туугандар, жердештер, муңгуштар, анан жооштор. Той өткөрүп аткан. Эми ушул алайда эки чоң той болсо, экөө тең ушу Акбозогодо өттү да, 90-жылы мен Күлчүдө иштечилем. Татка энебиздин тою дагы анан аркы жолдун боюнда түздө өткөн. Анан дагы бул той чыйырчыкта өтөт. Тияк эркечтен чейин айтып туруп, анан кайра ушул Акбозогодо өтүп калды. Жер жакшы экен, ата бабалар жакшы жерлерди жерлеген экен биздин туугандар. Акбозоголуктар дагы мындай катуу туруп беришти. Биринчи эле ушуларга рахмат айтып баштайын. Рахмат Акбозоголук туугандарга, мына Мамат аке, Төлөн аке аттарын айтпагандар капа болбосун. Мына бир жумадан бери ушул жерде чуркап жүрүшөт. Жаш кары дебей, бардык жаш балдарынан бери келип, мына үйлөрдү, боз үйдү тигип, основной Акбозоголуктар уюштурду. Бардыгын даяр кылып коюшту. Шартты кандай тартипте өтөт, ошону айтып коеюн дедик. Азыр ушул муңгуштардын, жооштордун президенти чыгып сүйлөйт, андан кийин бир-эки аксакал, андан кийин ушул муңгуштардын атынан жанагы көк жатыктардан келип аксакал бар. Кыскасы 5-6 Бишкектен келген биздин депутаттар, министрлер бар. Ушу муңгуштун өзүңөрдүн кулундарыңар. Санжыра тиги бу бере турган болсо, бардыгынын эле атасы батыр экен. Ар бир өзүнүн атасын 15 мүнөттөн мактаганда кеч киргидей. Ошон үчүн жоош болобу, кодогочун болобу, жапалакпы, төлөйкөнбү, муңгуш кайсы жөнүндө болсо Санжыра айта турган жер башка. Бүгүн шарт ушундай, сөз берилгендер гана сүйлөйт, анан көбүнчө концерт болот. Санжыра, саясат, эртең бүсүүн деген сөздөр болбойт, ошо капа болбосун деп чыгып мен айтып коелу деп, мына орг комитет ушундай тапшырма берди. Шарт ушундай. Азыркы сөздү уже четинен баштап кете берет, анан концерттер кетет. Эгерде Санжыра айткандар, ырдагандар болсо, мына боз үйлөрдүн жакын тигип бердик. Бири-бириңерди чакырышып, меймандашып, Санжыра айтышып, тааныша бересиңер туугандар, и концерт көрөсүңөр. Чогулушка баягында бир исторический Санжыра талашкан жерге айланып кетпесин. Себеби дегенде чыккан эле батыр. Ошон үчүн ошол сөздөрдү суранабыз. Азыркы сөздү мына алып баруучу дальше алып кетет. Ошо менен саат 11:30 аш тартабыз. Эрте эле тартайлы дедик. 12-лерде аш тартабыз. Андан кийин 1:30 намаз болот. Түшкү пешим намазын окугандар, намазды окугандан кайра бир чогуласыңар. Жыйынтыгын чыгарабыз. Кийинки эстафетаны бере тургандарга мынерге чыгып тапшырабыз. Жол алыс. Şu 3-4-4'te ayaktаsak aman esen үйлөрүңөргө жетип алсаңар, анан той бүттү деп эсептейбиз. Рахмат. Тоғайын туғандар, мына Дөөлөт аябай маңыздуу жөндөп, тактап маалымат берди. Ушул регламентти, ушул тартипти, ушул бүгүнкү тойдун эрежесин жакшы сакташка аракет кылайлы. Анда эмесе той башталды туғандар. Бардыңыздарды, тоюңуздар кут болсун. Sağlık inspeksiyasının ex жетекчиси Кабыл Абдаловду микрофонго чакырам. Ассаламу алейкум, кадырман аксакалдар, урматтуу тууган, агайын туугандар, бар болуңуздар. Биринчиден ушул Муңгуш атанын кезектеги ынтымак тоюна кош келипсиздер деп айтмакчымын. Бүгүнкү кезек ушул жоош урусунда болуп атат. Жогоруда аталгандай орг комитет бир айга жакын жукул иштеди. Даярдыгыбыз жаман эмес, бирок кемчилиги да болушу мүмкүн. Тура сөздөр, бирок ушул Акбозогодо улуу, касиеттүү Алай жергесинде болуп аткан той, бул да өзгөчө той. Ошондуктан бардыгыбызды бириктирген бир ата,
ынтымакта, биргеликте чогуу бүгүн жакшы өткөн алай деген ойдомун. Бизди алыстан жол артып келаткандар дагы келип атат, Кудай бурса. Дагы кошула берсин. Анан мына борбордон жогорудан конокторубуз бар, аларга да сөз берилет. Бар болуңуздар, ынтымакта болойлу, ден соолук болсун, аксакалдар ар дайым бар болуңуздар. Жаштарыбыздын келечеги кең болсун, той тойго улансын, кош келипсиздер. Табисе ағайын туғандар, мына көрдіңіздер, дәулет айткандай жер соорусу Ак Босого бұл тарихи жер болып қалды. Бизгер житкен Курманжандатка энебиздин тойу белгилеген болса 180 жылдығы азыр мына унтип Муңгуштун тойу ушул жерде өтүп атат. Бул дагы чоң тарихи белги. Андыктан ушул Ак Босогонун элинин журтунун атынан Ак Босого айылынын аксакалы Таштемиров Төлөнбай абабызга микрофон сунайын. Келиңиз аба. Кол чаап күтүп алайлы. Бул Амастарбы, Муңгуш тууганын урпактары. Кутудан келип алдыңыздарбы? Күн жаман келдиңиздерби? Бул Ак Босого Алай районунун атакталуу Алай жергесинин Ак Босого айылынын Жыгачат жайлоосунда турабыз. Бул Жыгачат жайлоосу мааниси Жыгачат деген сөздүн Жыгачты ат деген сөздүн жакшы угуп атат. Анан Ак Босого деген атты да мен силерге чечип берейин. Ак Босого деген ат бул жанагы Бишкектин жанында жаңыдан уюштуруп аткан, жаңыдан түшкөн айылдын аттары Ак Босого. Биздики андай ат эмес. Биздин Ак Босого деген ат Алла Тааланын, табигаттын, жаратылыштын атынан коюлган ат. Муну эч ким адам баласы койгон эмес, Алла Таалан койгон. Теп дегенде ошо таш бар экен, ана жерде мазар ташыбыз бар. Ошол ташта бир гана салт аттан адам өтөт экен. О куржуну салсаң батпай деген. Ушундай атакталуу мазар болгон. Ак Босогодо ошол бала көрбөгөндөр, бара көрбөгөн келин-кесектер барып, ошол жерге сыйынып, ошол жерден бала чакалуу болуп өнүп өскөн ушундай ыйык жер туугандар. Эми менин кыскача айтканым ошо тынч жаман ушунча жакшы келдиңиздер. Кайтканыңызда сапарыңыздар байсалдуу болсун, сиздерге ак жол тынч жаман үй бүлөңүзгө жетип алыңыздар. жергиликтүү халктын дагы жакшы каалоо тилегин билдирди. Ушундай жакшы ниетти улантуучу сөз дагы Абдулдабага дагы сөздү берип коелу деген сөз болуп атат. Бул жерде келиңиз аксакал. Урматтуу азиз меймандар, мына бүгүнкү биздин катышып отурган майрамыбыз бул жөнөкөй майрам эмес. Бул өтө улуу майрам, таңазалуу майрам. Себеби тарыхта ушул убакка чейин Алигине тагай Муңгуш болуп туруп, ар өздөрүнүн тобу боюнча мындай майрам өткөн эмес. Жакшы мына Муңгуштун топторунун майрамын 5-жолу өткөрүп атабыз. Мына уну өткөрүп жаткан жыйында ошону уюштурган жигиттерге, Дөөлөскө, Абазга жана калган кадрларыбызга алкыштан айтышка туура келет. Рахмат. Ал эми элибиз эсен болсун, тынч болгула, оорубагыла, сыркабагыла. Барларыбызга Кудай иман берсин, инсап берсин. Ушу бара турган аркы дүйнөгө чейин бактылуу жашап өтө берсин. Жаштарыбызга өмүр берсин. Рызкылуу балдардан болсун, бактылуу балдардан болсун. Эми мындан башка мен тосбойм. Тынч болгула. Жайым майрам. Рахмат аба. Рахмат. Уюштуруучулардын топтун атынан Жоош уруусунун аксакалы Авазбек Асановго сөз берейин. Келиңиз Авазбек. Ассаламу алейкум, урматтуу Муңгуш туугандар, жана бүгүнкү тойго чакырылгандар, агалар, инилер. Муңгуштардын тою ушул жолу 4-үncü жолу уюштурулуп жатат. Буга чейин кабарыңыздар бар, биринчи Кодогочун туугандары уюштурган, кийин Төлөйгөн туугандары уюштурушту. Былтыр Теге туугандар мына быйыл Жооштордун кезеги экен. Ушу Жооштордун негизги сыймыктанган жерлеринин бири болгон Ак Босогодо ушул тойду уюштуруп жатабыз. Эми жогоруда бүгүнкү тоюбуздун максаты жөнүндө жакшы айтып кетишти.
мен бұл жерге ушул тойду уюштурган топтун бир мүчөсү катары чыгып алдыңыздарда турам. Негизги максатыбыз, топтолгондогу негизги максатыбыз бул таанышуу. Бул жерде Муңгуштун 12 баласынын өкүлдөрү турат. Андан тышкары Жооштун кайсыл айыл болсо бардык жерде мына 25тен ашык эл үй тигип ушул жерге келишти. Максатыбыз ушу чогуу нары бери басып, чай ичишкенче, аңгемелешенче таанышайлы. Жаштарыбыз менен жаштар таанышсын, достошушsun, тууган экендигин билишсин. Аксакалдарыбыз чогуу отуруп, өткөн кеткенди сүйлөшсүн. Кыскасы ар бир кыймыл аракетибиз ушу элибизге өрнөк болсун. Ар бир иш жасаган ишибиз ушу элибиздин, ошол элдин катарында муңгуштардын өсүп өнүгүүсү, ушу жакшылык үчүн жасалган үмүт. Эми урматтуу катышуучулар, туугандар, жана жогоруда айтылып кетти, бул жер санжыра айтыла турган сөз эмес деп. Мен билем араңыздарда ушу санжыра боюнча бир жаңы маалымат берсем, ушуну айтып берсем деп атайын даярданып келген адамдар да бар. Биз суранабыз, эгерде ошондой маалыматы бар адамдар болсо, уюштуруу тобуна кайрылыңыздар. Жазылуу болсо биз аны алып калабыз. Эгерде жазылуу эмес болсо, ал маселени канчан сүйлөшөбүз, кандай кылабыз, аны чоңу чечишебиз. Кыскасы даярданып келген болсоңуздар, аны биз алып калайлы. Андан тышкары ушу муңгуштар жөнүндө эми өзү аз жазылган, бирок аз болсо дагы 2-3 китебибиз бар. Ошол китептин авторлору мына Абдывахап Монуев, Амангелди Абдывахапов деген ушул өзүбүздүн туугандарыбыз китептерин жазып алып келишкен. Болушунча ошол китептерди алыңыздар, окуңуздар, кошумчаңыздар болсо, аны авторлорго же уюштуруу тобуна берип койсоңуздар болот. Эми бүгүнкү тоюбуз жакшы өтсүн. Ушул тойдон бир жакшы көкүрөгүбүздө бир жакшы жүк, жакшы ой пикир кетсин. Ушул жасалган ишти, бүгүнкү тойдо айтылган сөздөрдү, бүгүнкү тойдун ушу абасын туугандарыбызга, бала чакабызга, айылыбызга алып барайлы. Эмдиги жылда тойлордо дагы жолугушайлы. Рахмат. Анда эмесе, урматтуу калайык калк, мындай чоң тойлордо мартабалуу жетекчилер, ушул биздин алыс жуктан келген атайын өкүлдөр, меймандар сөзсүз келет. Ошондуктан азыркы бөлүмдө мен азыр Жоош урусунун президентин кабылды чакырайын, чтобы мартабалуу меймандарды чакыруу үчүн. Урматтуу агайын туугандар, биздин уучубуз кур эмес, билесиздер. Бүгүнкү күндө бир топ министрлерибиз, бир топ депутаттарыбыз бар. Борбордон келип отурушат, ошолорду мен чакырып коеюн. Искендер Матраев Искендер Исмаилович, кол чабуулар. Рахмат. Урматтуу туугандар, урматтуу жердештер, урматтуу калайык калк, биз Бишкекте жүрүп, көлдө жүрүп, анан кабыл зоонок кылып калып, бир жылда өтүүчү биздин ушу бир иш-чара бар эле. Ошого бир барып катышып келбейсиңби деп бир сунуш түштү эле, бирок биз акыркы убактарда өзүңүздөр жакшы билсеңиздер керек, биз катуу ошто Бишкекте салышып атабыз, жалпак тил менен айтканда. Бирок биз бу жерге келгендин эң бир максаты ушу элимен, туугандарыман дагы бир күч кубат алып алалычы, дагы бир энергия алып алалычы деп бүгүн ушу алдыңыздарга келип атабыз. Бүгүнкү ушу силердин бизге берген, силер менен көрүшүп, силер менен баарлашып, силер менен бир жакшы бир оюңарды, насаатыңарды алып кетип, дагы барып чыңалып алып күчкө толуп, дагы булакка кирип кетели деп атабыз. Мен ойлойм, биздин эл, биздин уруу, Муңгуш урусу, мен көп анализ кылдым да. Эң жөнөкөй, эң адамгерчиликтүү, адамды сыйлаган, адамды урматтаган, адамдын баркын билген урууларга кирет экенбиз. Мына тегерегибизде ушу биздин Бишкекте көп жолугушуп калдык. Мен ушу башында
инициатор кылгандарга кичине бир өзүмчө капа болгондой болдук эле. Мына улуу муундар отурат. Советтер Союзунда тарбияланган аксакалдарыбыз турабыз. Анда уруу деген сөз жок эле. Кийинки убактарда мен ушуну бир кубаттаганга, бир салкка айланып калганга мен бир өзүм бир ынандым да. Себеп тууганыңды ким экенин билет экенсиң. Кыргыздын салтында бар экен бул. Каалайбызбы, каалабайбызбы, тегерегиңдеги жакшы адамдар сени колдоп жүрсө, биринчи уруусун сурайт экенсиң, жерин сурайт экенсиң. Мен ойлойм, бул традиция өтө жакшы болуптур. Анан биз мына мен 3-чү, 4-чү ушундай иш-чарага катышып атабыз жылда өтүүчүгө. Бир дагы саясатты сүйлөгөн жерибиз жок. Биздин уруулардын муңгуш уруусунун эң башкысы ушу Кыргызстандагы ынтымак болсун. Кыргызстанда тынчылык болсун. Кыргызстанда балчылык болсун. Кыргызстан алдыңкы мамлекетке болсун деген гана уран менен жашап, уран менен бүгүнкү күнү өзүбүз ушу элди күттөп келатабыз. Мен ойлойм, саясатка өтүп кетсек, анда бул жерде ак көз, кара көздөрү бар, анча-мынча тынчагандар бар, башка жака өтүп кетпейли. Анда образга кирип кетебиз дагы башкача болот. Мен бир эле сөздү айткым келет акырында. Урматтуу туугандар, ар дайым бар болуңуздар. Ар дайым аман болуңуздар. Ар дайым ушу жакшылыкта бири-бирибиздин кубанычыбызды бирге бөлүп, ар бир жак тойлорубузда бири-бирибизге катташып, бири-бирибизди таанып, жаштарды өстүрүп, аксакалдарды төрдөн орун берип, ошолордон патасын алып жүрө берели. Ар дайым бар болгула, ден соолукта болгула, өмүрлүү болгула. Силерде ушу Кудайым ар дайым ушу жакшылыкты каалайм. Көңүл бурганыңарга рахмат. Мен ойлойм, көкүрөктө бир суроо пайда болуп атат. Муңгуштун тою болуп атат, бирок муңгуштун кайсы уруусунан экени деген сөз болуп калышы мүмкүн. Уруксат этсеңер атап кетейин. Искендер эке, Искендер Исмаилович Сары. Муңгуштун сарыларынан. Сарай намыз кечиресиз. Сары Тагас болот, Тагас. Жол кеңештин эки чакырылышындагы депутат, мурдагы депутат, азыркы Кыргыз мамлекетинин улуттук статистика комитетинин төрагасы Акыл Султанов. Кодогочун. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу муңгуш атанын урпактары. Мына тоюбуз жылдан жылга көркүнө чыгып, мына жогорку деңгээлге өткөнгө жетишип атабыз. Мына биз ойлогон максатыбызга жеттик деп уже ойлосок болот. Баарыңыздарды ушу тойго куш келипсиздер демекчимин. Баарыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Бала чакаңыздар менен, үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Биздин кыргыз элинде тынчылык болсун, аманчылык болсун, өнүп өссүн, өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулсун. Эми урматтуу туугандар, жана айтып кетти, санжыра, саясат, аны муну сүйлөбөйбүз деди. Бул эң туура нерсе. Биз кыргыз эли үчүн гана иштешибиз керек. Кыргыз мамлекети үчүн иштешибиз керек. Эң негизгиси ынтымак болушубуз керек. Мына бизге ошол керек. Ушулардын баардын аттарсак, биздин элибизде жакшы жашоо турмуштар, жашоо жыргал турмуштар болот. Мен бир эле нерсени айтып коеюн. Мына биздин жанагы легендарный парламентте төрага болгон биздин бир аксакалчыбыз бар. Ушу кишиге өткөндө жолугуп мындай дедим да: аксакал, сиз ушу адигине менен тагайды айтасыз, муңгушты айтпай коесуз. Көп жолу ушул жөнүндө сөз кылдыңыз, ушуну айтпай койдуңуз. Медеткан Шерифкул аксакалыбыз деп туруп анан чекеге чакырып туруп, ооба дедим, мына муңгуштагы ушу адигине тагайдын тең атасы. Ошонун бир тууганы болот. Мындан кийин ушул чоң жыйындарда ушул биздин муңгуш атанын дагы атын атап жүрсөңүз деп ушуну эле суранып кеттим. Макул болом деди. Болду, мен түшүндүм. Сенин ушундай замшенен кабыл алдым деди. Эң негизгиси, мына көрүп атасыздар, жылдан жылга эл көбөйүп, мына алайлык туугандарга чоң рахмат. Жоош туугандарга чоң рахмат. Кайын журтум кичине мактап койсом болбойт. Мына ушул жерге гана үйлөрдү тигип, өздөрү алып келип берип тигип, суусун, чайын берип, мына кечинде абдан ыраазы болдук. Акбосогодо түнөдүк эле отоплениега ушу отту жагып, ысытып коюптур барсак.
мына ушундай күндөрдү Кудайым жеткизсин. Ар дайым тынч болойлу, аман болойлу, жакшылыктарда жолугайлы. Чоң рахмат сиздерге. Туугандар, келме кезек Жогорку Кеңештин депутаты, экс-депутаты, экс-министр Алмаз Абытов. Жапалак. Саламатсыздарбы, урматтуу менин туугандарым, Муңгуш атабыздын балдары. Мына буюрса быйыл 4-чү жолу өтүп атат. Бул тоюбуз мен ойлоймун кыргыз элин биримдикке, кыргыз элинин алдыга жылганга чоң өбөлгө болуп эсептелинет. Мен ушул тоого биринчи жолу келгенде мурда көп айта албай, окуй албай, жөбөрөдөн уга албай жүргөн убакытларымды аябай өзүм айтат элем да. Ушул урууну тактап, кайсы атанын балдары болосуң, ким болосуң деген сөз мага көбүрөөк айтылат эле. Себеби өзүм мына бир 15 жыл, 30 жыл иштесем, 15 жылдай окудум. Буюрса мына 4-чү жыл болуп атат. Бул биздин баягы азыр Авазаке айтып кетпедиби? Биз Муңгуш атаны дайыма биз колдоп, ал кишини таңазалашыбыз керек. Ал таңазалоо мен ойлоймун мына дүйнөлүк аренага Курманжан Датка киносучу болгондо бүт дүйнөнү кыдырып атат азыр. Ошол жерде Муңгуш деген сөз айтылды да. Ошондуктан биз мына ортоңку поколение, кийинки жаштарга, аксакалдарга айткан сөздөрүн эстеп, биз дайым алдыга жүрүш үчүн ушул ата тегибизди, өзүбүздүн тарыхыбызды дайым тутушубуз керек да. Мен ойлоймун мына биздин кыргыз элинин биздин тууганыбыз Муңгуштун баласы Султан Акимович Раев өзүнүн жазган пьесаларында, жазган чыгармаларында Муңгуш атаны дайыма таңазалаган биз суранабыз. Ал киши мен ойлоймун биздин кыргыз элинин элитасы. Ошол киши азыр дүйнө жүзүндө көп чоң сыйлыктарды алып атат да. Мен ойлоймун ал кишилер бизге ушул жаштарга айрыкча болгон азыр 3 китеп экен. Биз ойлошубуз керек. Мына 12 бала 12 той кылгандан кийин жок дегенде бир 15-20 китепти чыгарышыбыз керек. Ошондо кылган ишибиз өзүбүздүн баягы жыйынтыгын берет. Эми туугандар, баарыңыздарга ийгилик, аманчылык, жаштарга ушул биз айткан сөздөрдү көбүрөөк эстеп, биз болушунча бүгүн могу жакта отурган аксакал Муңгуштун балдары, биздин аталарды көбүрөөк угуп, маектешип кетсек дейбиз. Чоң рахмат, аманчылыкта болойлу. Алмаз атайлап Москвадан учуп келди. Дагы бир кол чаап койсок, рахмат досум Алмаз. Бар бол. Кезек Финансы министрлигинде 19 жыл орун басар болуп иштеген адамыбыз бар. Андан кийин Жогорку Кеңештин депутаты болгон, экс-депутат. Андан кийин министр экономика болуп иштеген жигитибиз бар. Жөнөкөй жигит эмес, илим чөйрөсүндө доктор экономических наук, ошондой да титулу бар. Арзыбек Кожошов. Эге. Арбаңыздар, кыргыз элим, арбаңыздар мен боордош туугандарым. Албетте бүгүн биз үчүн кубанычтуу күн. Биринчиден мен терең ыраазычылыкты ушул биздин туугандарыбыз, жош туугандарга терең ыраазычылык билдирем, ак босо туугандарга ыраазычылык билдирем. Барган сайын көпчүлүгү ушул биз Муңгушпуз деп коюп, бирок ушул Муңгуштун өзү турган жерлерин, мыкты жайлоолорун мына ушул тойго аркылуу биз бардыгын көрүп жатабыз. Билесизге, мен эми өзүм шаарда чоңоюп, орусча мектепте окугам. 10 жыл мурун Авазаке мен финанс министринин орун басары иштеп атканда, Арзыбек, бул качанкы мезгилге чейин Муңгуштун балдары башкаларга кызмат кылып жүрөсүңөр деп айткан ошондочу. Мен ошондо Авазаке айткан сөзүн мен мындай терең жакшы ойнолуп, себеби мен түшүнбөй калдым. Эмне үчүн акебиз көп кылат деп. Ошол мезгилде Авазаке ушул Кудай буйруса мезгилде Муңгуштардын балдарын биз бардын топтойбуз деген ошондо айтканда, мен ошондо биринчиден билбегендигим, экинчиден маалымат жок болгондуктан ошондой болгон экен да. Но Кудай буйруп, мезгил өзгөрүп, мына бүгүн бардыгыбыз дагы 4-чү Муңгуштун тоюнда отурабыз. Былтыр тойдо сүйлөштүк эле. Будан кийин уруун айтпай,
бардығыбыз мұңғыштың баласымыз деп айтайық. Себебі біз көппіз айтқанда. Мен ушул той арқылы burada мамиле кылып жүргөн, бирок мага туган экенин билбеген балдар менен. Мына баягы кыз айтканда жүз көргөндө, көз көргөндө жүз көргөн туштайт дегендей, ушу жерди көргөн адам кубанычтымын. Бардыңарды мен бүгүнкү майрамыңар менен куттуктаймын. Кудай буюрса тойго ула берсин. Биздин элибиз тинч болсун. Бириндик болсун дайыма. Ушундай тойлор бирибизди тааныган, бирибизди барктаган, бирибизди даңктаган. Жок дегенде биздин жаш балдарыбыз мына муштук балдарыбызга эртең бир жерде жолугуп калып мушташканда чыкканда бир мен тууганым экен деп бири-бирине мындай жакшы мамиле кылсын деп менимче ушундай тойлор өзүнүн жакшы кыймметін берет. Жалпы, урматтуу туугандар, биз өзүбүздүн тарыхыбызды, өзүбүздүн ушул муңуш атабыздын тарыхын Кудай буюрса терең кийин жазылат деп ойлоймун. Азыр мына 2 китеп чыкты. Кудай буюрса ошол Султан Раев акебизге дагы биз былтыр дайындадык эле. Ал ошол тарыхчылар менен макулдашып, көп ушул биздин академияда болгон булактарды карап чыгып, кийин тереңирээк жазабыз деп ойлойбуз. Себеби чын айтканда башка уларга караганда биздин муңуш атабыз жөнүндө маалымат азыраак болот. Сөзүмдүн аягында дагы бир жолу баардыгыңарды бүгүнкү байрамыңарга куттуктаймын. Bir bolойлук, бар болойлук, бай болойлук. Рахмат. Мен кулактандырып айтып коеюнчу. Бишкектен келген Алиев Бекболот деген комогубуз бар. Зам министр келип койсо жакшы болот эле. Кезектеги сөз Айыл чарба министрлигинде эмгек сиңген көптөгөн жыл орун басар болуп иштеген. Жакында Кыргыз Республикасынын айыл чарба министри болгон Эркин Чодуевго сөз берилет. Арбаңыздар, урматтуу жолдоштор, урматтуу алтындай болгон менин муңгуш туугандарым, урматтуу коноктор, бүгүн айтылуу алай жеринде ушул муңгуштун балдары чогулуп, чоң тойду ушул муңгуштун жоош тоо берип атат. Атайын Бишкектен учуп келип, сиздер менен жолугушуп, сиздер менен жүздөшүп, сиздер менен салымдашканы келдик. Быйылкы жыл региондорду өнүктүрүү жана сан эрептештирүү жыл деп биздин урматтуу президентибиз айтып, бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан, жогорку кеңеш тарабынан, өкмөт тарабынан региондорго чоң көңүл буруп атат. Региондор өнүксө, өлкө өнүгөт деген чоң сөздөр бар, уран бар. Урматтуу туугандарым, чын айтканда бүгүн Кыргыз Республикасында биздин мамлекетте жакшы жылыштар болуп, алдыга көп иштер болуп атат. Негизи бүгүнкү күндө бизге ынтымакчылык, улуттар арасында биримдик, элдер арасында достук жетишпей атат. Ошондуктан мына бүгүнкү чоң жыйын, бүгүнкү чоң той ушул достуктун, ушул туугандыктын чоң бир үлгүсү катары биз көрүп атабыз. Урматтуу алтында болгон туугандарым, негизинен кыргыздар ар дайым бириксе чоң күч болгон. Биз ар дайым биригип, муңгуштун туусун бийик көтөрүп, кыргыздын туусун бийик көтөрүп, ынтымак болгонго мен сиздерди, аксакалдарды, жаштарды жана орто муундарды чакырып кетем. Урматтуу туугандар, кыргыз эли ар дайым ушундай тойлорду, аштарды берген. Той аш, чын айтканда, ысырапчылык алып келет дейт. Бирок бүгүнкүдөй той, бүгүнкүдөй жакшы маанай кыргыздарды мындан да бириктирген. Ошондон урматтуу туугандар, дагы бир рет кыргыз эли ар дайым ынтымак болгон. Кыргыз жерин биз ар дайым коргоп келгенбиз. Бардыңыздарды бүгүнкү тоюңуздар менен, бүгүнкү биздин муңгуштун тою менен кызык куттуктайм. Бар болуңуздар, ар дайым бирге болойлу. Биздин балдар жакшы иштерде болуп, биздин балдар алдыга жылсын. Бар болуңуздар, дагы бир жолу сиздерге таазим этем. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик мүлк фондунун төрагасынын орун басары Бекболот Алиев. Көп жатык.
Assalamu alaikum урматтуу туугандар. Мен Көкжаттык урусунан болом. Биринчиден ушул уюштуруучуларга абдан чоң ыраазычылык, таазим кылып келип атат. Анан эми мен биринчи жолу ушундай чоң bir toyga katışıp atkam üçün aябай баягындай кубанычта толкундап турамын. Бүгүн мен ойлойм баардык туугандар бири-бири менен таанышып, баарлашып, сүйлөшүп кеткенге абдан жакшы бир мероприятие болуптур. Ушундай тойлор көп-көп боло беришин каалайбыз. Бизге окшогон жаштар, башка бар ушул жерден өзүнүн тегин билеткен, туугандарын тааныйт экен дегендей, бардыңыздар бүгүн тойдон абдан чоң жакшы разы болуп, жакшы көңүл менен көп жакшы нерселерди алып кетишиңизге тилектешмин. Чоң рахмат. Көп меймандар Бишкектен келе албай калышты, бирок салам дуайын сиздерге айтып жиберди. Ошону айтып берейин сиздерге. Бүгүнкү күндүн Чыңгыз Айтматов дейбиз, Султан Раев акебиз салам дуайын сиздерге айтты, мен барсым жеткирип коеюн. Ошо акебиз бар болсун. Экинчиден Айыпкулов Искендер Төрөбаев деген Жогорку Кеңештин 2 чакырылышындагы депутат. Сот палатанын төрагасы болуш деген дагы бир атуулубуз бар, инсаныбыз. Ал спикер менен азыр Турцияда болуп аттыр. Ал киши дагы телефондон салам дуайын сиздерге айтып атат. Жогорку Кеңештин 2 чакырылыштагы депутаты Алярбек Абжалиев Токобекович. Ал киши да шартка байланыштуу келе албай калды. Ал да салам дуайын айтты. Анан эми концертный программага өтсөк дейбиз. Урматтуу агайын туугандар, Байрамбек кел. Муңгуштун күйөө баласы бүгүн кызматта Майрамбек Осмонов, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Халал концерт менен, халал. Ошондуктан урматтуу агайын туугандар, сиздердин атыңыздардан, Жоош улусунун атынан Майрамбек Осмоновго күйөөлага чыгармачылык ийгиликтерди карайбыз. Майрамбекке мен эстафеттен өткөрүп берейин. Рахмат, чоң рахмат. Бар болуңуз. Кабыл кушма-кушке кол чаап койсоңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер,